Ayağından geldim de. İyi tutkuza da tutuverin. Tutuverin. Afgan qo'chqor. Вообще красавчик. Qo'zi tish qo'chqor. Maşallah. No İlyas degan kishi ushul bo'ladi. Aeroportning oldidagi. Mana samolyotning ichi bo'ladi. Afgan qo'ylarni qarmagan kishi ushul kishi. Afganец. Maşallah. Nariroqqa tartib. Mana Afgan qo'ylari. Mana бұл қорода 3 qo'chqor бар. Екеусі жаш qo'chqor, бірөөсі чоң qo'chqor. Широкийдің баласы. Мұны Афган qo'chqor. Мен қытартып алдым. Анан үшіншісін көрсетіп қояйын бұл арашан. Горбоносы, ушастый. Мына афгандарға очерет-очереттен кіреді. Мына ушылар жүреді. Мына ушастый qo'chqorды көрдіңіздер? Тегіне. Қанша қой қалды Ильяс ака? 30 қой. 30 қой? 30 қой. Қалғандарын саттыңыз, ә? Саттым. Ол, шығарың мұндар ақыда. Нерге көлөкөдө жакшы көрүнөт экен. Көлөкөдө турат. Машалла. Мындай Афган qo'chqori бар. 30 қойы бар екен. Бұл кишиден Афган алыңыздар деп неге айтам мен? Мынау qo'chqor жүрөт. Тетиги жаш qo'chqor жүрөт. Мына горбонос, анан чоң широкийдин баласы жүрөт. Кыскасы көп қой күйлөдү. Азыр мынау қой күйлөт тугандар, мына. Мынау қой күйлөп, ушу қой качты. Кечеттен бери күйлөптүр, мынау горбоносыйдан качыптыр. Буйруса ушундай. Анан бүгүн биз ушу кишинин коросун бир көрсөтөйүк деп келдик. Койлор биз 80дей Афган кой бар болчу, көпчүлүгү сатылып кетти. Сатылып кетти. Күн желесине могул жактан чыгат, үйдүн алдынан чыгат. Кыскасы көп нерсени көрсөттүк. Сатылгандар сатылды. Региондорго сатылган койлордон өтө мощный козулары туулду, Мындайча айтканда, рахматын айтып отурсуз. 2-3 миңдин көзүнүн карабай, боле жакшы qo'chqorдон качкан койлорду алганда дагы эле иш бар. Мына ол жактан сиз экөөңүздөр караң көрүнүп атасыздар да, негизи ошон үчүн күнгө чыгыңыздар деп атам. Бул qo'chqor козу тиш, кулагын өлчөдүк 21 минимум. Бою болсо 96 чыкты, үрүнү менен өлчөдүк. Машалла, козу тиш qo'chqor. Муну кышында алганса? Кышында салган. Эме Карзай экинин баласы. Карзай экинин небереси. Небереси, машалла. Ушундай qo'chqor бар экен туугандар. Ушу qo'chqorду сатайын деп атыптыр. Ушундай красавец qo'chqorду алам десеңиздер, мына Ильяс мырза менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасы баягы личкадан сүйлөшүлөт, бирок ушу qo'chqor сиздерге көрсөтүп коелу. Чындыгында qo'chqor өтө мыкты qo'chqor. Экстерьерлерин да, параметрлерин дагы бир ирет айтып коеюн. Бул qo'chqorдун кулагы 21 чыкты, бою 96, козу тиш дагы деле. Бирок кийинирээк тиш жарат. Бул qo'chqorдун өзгөчөлүгү туугандар. Афган породасыга салыштырмалуу, экстерьери өтө мыкты, бойлор узун, өтө өңдүү qo'chqor. Куйругу дагы мына почти арашандыкындай разрез менен, тик куйрук. Артыкчылыгы көп афгандарда мындай узун кулак байкалбайт. Бул qo'chqorдун кулагынын узундугу мындай туугандар. Көрдүңүздөрбү баштын формасы. Азыр койлорго ынтылып эле бир аз өнөрүн көрсөтүп атат. Кулагы 21,5 дагы чыгат туугандар, мына. Баш кулак көрдүңүздөрбү? Бою 95тен точно бийик мына. Үрүн кой өлчөдү 96 чыкты туугандар. Жөн өлчөсө 97 көрсөтүп атат дедиңиз эле? 97. Машалла. 96 уверенно чыгып атат да. Кыскасы бул 4 ишке чейин 1 метр болуп калат окшойт, Мен ойлойм бул даже андан өтүп кетет го дейм. Неге дегенде азыр козу тишинде 96 болуп атат. Козу тишинде эле. Машалла. Бир 5ке барат го дейм. Жанакы ушастыйдан чоң да бул, Ойлор. Жакшы эле чоң. Андан. Жакшы эле чоң. Экөө жанаша турганда билинип эле турат, чоңдугучу. Машалла. 6-7 сантиметр жөн эле бийик адам. Бул белдеринин узундугун караңыздар. Жанакы Кыргызстанда билесиздер, Афган qo'chqorлор убагыда аябай атактуу болгон.
Легенда, Карзай, Карзай 2 деген кочкорлорду билесиздер туугандар. Мына кличкасы жок. Кандай кличка койсо? Ким билет, алган киши эми кличка өзү коюп алат да. Карзай 2 бар да, анан Легенда 2 жок да, же Легенда 2 коюп коелу. Анан мунун артыкчылыгы мына карасаң, афгандар арты жоон болуп келип, желкеге караганда көкүрөккө киргенде ичке болуп кетет да. Мунуку көкүрөгү деле бирдей да. Кара. Төштүү кочкор сыргасы менен. Төшү жоон. Мындайча айтканда афгандар төшү ичке болот го. Мунун төшү жоон, ошол немеси менен анан жоон да. Жоон бул. Эме да тиш жарганда дагы сөөгүн бузат да, жоон уруп. Булар мындайча айтканда подросткта пока еще. Дагы жоон урат. Пробник уже? Пробник таштаган. Койго секирди, Секирген, уверенно кайсы койго секирген. Жакшы неме кылып эстеп калганбыз. Машалла. Кимге кетсе ошол кишиге айтабыз да, пробник сага кетти деп. Негизи экстерьери өтө күчтүү, афган издегендер да бар. Анткени афган породасынан сырткары өзүбүздүн местный койлор, арашан, гисар, ошол сыяктуу койлорго өңдү бузганы, мындай чистотага иштегени өтө экстерьери. Афгандын несин издейт, куйругу тик, арашан сымал костягын издейт да көпчүлүгү. Мындан куйрукту да. Сизге мындай афгандарга эле катып эч кимге бербей, только эле афганга коюп отура беришиңиз кереги жок да сизгечи. Мындай чын-чыныга келгенде. Сиз тетиги участокти коюшуңуз керек афгандарга. Арашан кылып. Ал арашан. Машалла, бирок кочкоруңуз өтө күчтүү кочкор. Арашан койлор болсо арашандарды койсоң муну деп кан алмаштырыпчы. Менде жалаң афган болгондуктан мен арашан коюп атпаймынбы? Кан алмаштырып. Сиз так, тиш буза элек, параметрлерин айттык. Эми чынын айтканда, эми башка кочкорлор бардыр, эми ушул теңди, ушундай жаш. Бирок афган породасында мындай экстерьерди мындай аз кезиктиресиң да эми. Бойлуу кочкорлор бар афган, бирок куйругу түшкөн, куйругу тик болсо да төшү ичке, же кулагы 19-20. Анан мунун кулагы деле мындай жайгашкан жери жакшы туугандар, көрдүңүздөрбү? Өтө мыкты кочкор, билимсизден. Бир кличка коюп алыңыздар өзүңүздөр алып. Анан баасы чынын айтканда жеңил баа эмес. Чалып мындай жеңил баага сурамай жок деп койсок да болот. Анан бирок жакшы мал дайым жакшы баа болуп келген. Эми бул арашандарга салыштырбайбыз. Арашан менен афгандын эки породанын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Экөөнү салыштырган вообще болбойт эки породаны. Бул породага афган породасына салыштырмалуу эң мыкты кочкорлордун бири туугандар. Жаш кочкор буйруса, тиш жарса дагы өсүп чоңоюп, 4 тиш кийинки жылдары эми чынында өтө керемет кочкор болот деп ойлойм. Машалла. Бир коюп жибериң кайт. Азыр сатып атасыз койлорду? Афган койлорду. 29 баш кой калды. 29 баш калды. Бирокчу сизге афган саткандардын ичинен сизге рахмат деп коюш керек да. Неге дебейсизби? Эми сиз афганды алып келип кайра сатып атпайсызбы? Жумушуңуз ушул да, эми аны жашырганда не турабы? Көп жол чыктыңыз. Бир 20 жол чыктыңыз окшойт күн желесине. Анан мындай да. Мен сизди муртатан көрүп жүрөм да, сиз мындай жок, ушу афгандарга коюп алып калып коозун кийин сатам деген ой жок да. Просто сатсам дагы жакшыраак кочкор коюп, жакшыраак сатайын деген ой болду да, турабы? Кочкорлорду алыштан максат ошол болду да. Кочкорлор өзүм күбө болдум, алган кочкорлорду жакшы баага алдым мен өзү дагы. Анан бул качып үйүнө барганда бир убактан кийин тууп калса, жакшы тууп берген болсо, рахматын айтып отурсун деп, ушу жакшылар эле кое бердим. Жанагы базардан эле терип алып келип кое бербестенчи, агын, карасын ар кандай өңдөгү кочкорлорду койгон жокмун. Анан барганда жакшы козу Алла таала буйруп тууп берсе. Болдубу мындай таштагандар болдубу? Мындай тууп. Рахматын айткандар көп болот. Рахматын айткандар көп. Рахматын айткандар чындыгында. Бирок баалары деле ушу бооз болсо деле бу кочкордон качты деп баалары кой кымбат болуп аттыбы же мындай эле баада сатып аттыңызбы? Ошо баары эле бир эле баада менде жанагындай. Мындан качып калды деп кымбат атмай жок. Жок, ошондой эле. Эл катары. Эл катары эле. Болду, э? Качейинки эле болгон баада. Көрсөтүп коеюн. Мына койлор менен жүрөт.
азыр бир аз койлор күйлөп экөөнүн агрессиясы козголуп калыптыр. А так булар негизи дос катары эле жүрөт болчу. Муну көрсөтө аласыз мына гарбанозду. Ал жакта широкийдин баласы бар, чоң кочкор. Аны дагы бир чыгарылышта көрсөткөнбүз. Бирок ал да жакшы кочкор. Кел мына. Мындай коңкосу менен негизи бул страховка афгандарга туугандар. Основной сел афгандарга болгон. Могу кой. Бу кой сатасыз эми? Сатам. Күлөдү. Качты. Экөө талашып жүрөт. Бул да секирди, ал да секирди, эми билбейсиз эми. Эки кыйын жаш качкырлар секирди. Буйруса мынау кочкорду тутасыз эми? Эми чуркаң. Мен мояк үркүтөй. Мына. Бас. Кел. Бул канча койго секирди, шеф? Бул деле чамаңызда. Мен эсебимде бир 10дон ашык 15ке жакын ушул эле көбүнчө ушул секирип койду. Эң көп кайсыны иштетесиз? Шуну иштеттим мен көп. Арашам. Бул жана мен келгенден кийин киргиздиңиз, мына? Бул деле кирет. Бул 2 күн жүрсө, 1 күн ал жүрөт. Бул көбүрөөк жүрөт. Машалла. 10-15ти качырды бул. Муну мен эле гарбаноз деп коем, ушастик. А так мунун өзүнүн кличкасы болсо керек, Молодой бул. Молодой. Эң жаш кочкор ушул да. Эме могу гарбаноз, кулактын формасы, кулактын жайгашкандыгы. Анан эми бул кочкор сатылбайт, Жок, буну иштетейин. Афган болуп атпайбы? Афганга арашан коюп, буну калтырып, Афганга афган кылбастан афганды арашандарга кимге керек болсо алып кетсин деп ошон үчүн аны сатууга койдум. Бул калсын, бул иштесин. Афгандарга. Афган койлорго. Бул 10дон ашка секирди дедиңиз, алар не болду койлор? 10-15 жүрөт арасында. Где-то мындай эсептеп мен көргөнүм өзү ошончо болду да, көрбөгөнүм да канча болду билбедим. Көргөнүм ошол болду. Кечиндеси кой бергенде. Болду, Аларды алып калбайсыз. Сатам аларды немеси менен. Бүт баары сатылат. Бүт баары сатылат. Ушу үйдө кала турган ушул эле кочкор калат да, мындайча айтканда. Ушул эле калат. Жаңы партия келсе кандай болот? Аларда анан бул иштейт да, көрөбүз да. Ошол күнгө жете берели. Болду. Кыскасы, эң көп ушу кочкор жүрөт экен койлордун ичинде. Эми бизге афганга эмне керек? Афганда бой бар, узундугу бар. Кулак менен гарбаноз керек да көбүнчө. Анан куйруктарын көрсөтүп коеюн. Разрезин ачып коюң. Болду, Бул кочкорду кимден чыккан дебейсиздер? Бул Карабалдадан чыккан ушасты Замир деген кишиден. Степной деген айылда, Карабалданын ылдыйында. Мунун соодасын айтпай эле коелу, Соода кылып кайтканча жарым түн. Мейли. Эртең менен келген буну. Негизи караңыздар, страховкада эми ушудан качып көп кой сатылды. Арасынан сатылгандар кетти. Баягы мындан мурунда башка кочкорлор болгон. Алар деле мындай линиясы менен жакшы эле кочкорлор болгон, бирок аларды сатып, алардын акчасына муну 2 кочкорду колго киргизип, ушудан качып, мындай алган киши да эртең эме болбосун деп, бу киши өзүнүн репутациясын да ойлоп, анан эми баягы алып калса болмок, экөөнүн койлорду сатпай эле тең жарымынан бөлүп калтырып, ушудан качырып, анан коосун күтүп дегендечи. 60 миң, 62 миң, эң кымбаттары 63 миңге чейин сатылды койлор, 65ке чейин, 50 миңден 65 миңге чейин. Баягы Маевкада көрдүм мен, Мен Маевкага бир короого барсам, ушул кишиден афган алыптыр. Арашандан качкан. Эми коосун айтпай эле коеюн, ургачы. Мондай жалбырак кулак менен жакында эле Маевкада. Көлгөн, кыскасы жакшы. Бул киши Маевкадагы эгиз тууган, эгиз ургачы болуп, сонун кулактары сонун болуп, жалбырак. Сизге тартып таштадымбы? Ошондо көргөм. Машалла. Рахмат айткандардын бири да ошол. Машалла. Молодой. Мына эми мунугу афган кочкор сатылып кетсе, ундан кийин ушу кочкор ушу короодо иштейт. Бул как страховка катары, эртең афган алсаңыздар дагы, эгер качкан болсо ушу короого кел, ушу кочкордон качкан болот буйруса. Болду. Бунун кличкасы Молодой. А мен муну ушастик деп коем. Мына жаш кочкорлор. Бул афганец эми чын айтканда жакшы, мындай афган жок.
дей албайм мен, бирок биз көргөндөрдүн ичинен мындай алган көрө элек болчубуз. Жок койдо жүрөбүз, көрүлекпиз да. Буюрса туугандар, ушул кочкор жаккан болсо анда көрүңүздөр, сатылат экен. Козу тиш бул, дагы деле тишин жара элек. 95 плюс деп койсок болот. Буюрса күзгө барып метр болуп калабы же пат метр болобу? Ал жагын карап көрөсүздөр. Негизи алгандын бой өсүшүнөн коркпосок болот. Алгандар көбүнчө бойлуу болот.